Assalamu alaikum. Бул программа жалпы саудагерлер үчүн кийим сатасыздарбы, продуктовый магазинби же телефон аксессуар сатасыздарбы? Баарыңыздар колдонсоңуздар болот. Бул программа кандай иштешин сиздерге көрсөтүп берейин. Бул жерде эки бөлүм бар. Кожоюн жана сатуучу. Сатуучу бөлүмүндө сиздин кассириңиз же сатуучуңуз кирип бул жактан соода кыла берет. Сиздин товарларыңыздын оптом баасын, себес бааларын көрө албайт жана товарларыңызды өчүрө албайт. Только сатып берет. Кожоюн бөлүмүндө сиз баарын өзүңүз башкарасыз. Бул жака пароль менен киресиз. Бул жака кассириңиз кире албайт. Жана паролду бул отчет бөлүмүнөн өзгөртүп койсоңуз болот. Бул жака киргенде 5 бөлүм бар. Сатуу, склад, тизмелер, кардарлар, отчеттор бар. Эң биринчи склад бөлүмүнөн баштайбыз. Склад бөлүмүнө бүт товарыңыздын баарын жүктөп аласыз. Сиздерге мисал түрүндө көрсөтүп берейин. Бул жерде категориялап деле бөлүп койсоңуз болот. Кийимден баштайлы. Шымдап туруп, бул жерде линейка серияны киргизебиз. 42, 44, 46, 48, 4 размер коштук. Бул жерге алган бааңызды жазасыз. Мисалы 500 сом деп коелу. Сатуу бааңызды жазасыз. Мисалы 1000 сом деп коелу. Оптом сатсаңыз, оптом деле бааны жазып коесуз бул жерге. 700 сом дейли. Жана ар бир размерди анчадан бирден болсо бир деп коесуз. 5тен деп коелу. База кошобуз. Биздин товар кошулду. Мынакей линейка серия менен 5 штук. Шымды кошуп алдык. Эми телефонго көрсөтүп берейли. Мисалы товарыңызда штрих-код болсо, бытовой техника, телефондор же болбосо косметика, кайсыл товарыңызда штрих-код болсо колдонсоңуз болот. Сканерди киргизебиз. Сканердин штрих-кодун сканерлеп алып, атын жазабыз. Мисалы телефон деп коелу. Телефон. Бул жерден дагы баасын жазып коебуз. Мисалы 5000 деп коелу алган баабыз. 10.000ге сатсак, оптом сатсак, бул жерге оптом баарын жазып коебуз. Канча келди? 10 штук деп коелу. База кошобуз, кошулду. Эми килограмм деп кошойлу. Мисалы магазиндерде алма сатып калышы мүмкүн, ошого алманы жазабыз. Бул жерден штук эмес, килограмм тандайбыз. Бул жерге алган бааңызды жазасыз. Мисалы 30 сом дейли. Сатуу бааны жазайлы. 100 сом деп коелу. Оптом сатсак, оптом бааны деле жазып коебуз. Канча келди? 100 килограмм келсе 100 деп коебуз. База кошобуз. База кошулду. Эми эгер литрлеп сүт, май сатсаңыз, литрин деле жазып койсоңуз болот. Же болбосо машина майларын сатсаңыз, май деп жазайлы бул жерге. Бул жерден литрин тандайбыз. Литр. Канчадан алдыңыз литрин? 500 деп коелу. Сатууга 1,5 миң, оптом 700 деп коелу. Канча келди? 100 литр келди деп коелу. База кошобуз, кошулду. Эми мисалы кездеме сатсаңыз, метрлеп сата турган продуктуңуз болсо, ошого көрсөтүп берели. Кездеме деп коелу. Кездеме. Бул жерден литр, метрин тандайбыз. Ошондой эле канчадан алдыңыз метрин? 500 сом деп коелу. 2000ден сатсак, оптом сатсак, мисалы 1000 сомдон деп коелу. Канча келди? 100 метр деп коелу. База кошобуз, кошулду. Ушундай кылып базага бардык товарыңызды жүктөп аласыз. Андан кийин сатуу бөлүмүнө өтөбүз. Бул жактан сатабыз эми. Мисалы товарыңызда штрих-код болсо, бул тест сканерди киргизип алсаңыз болот. Сканерди жандырабыз дагы, товарыңыздын штрих-кодун сканерлейбиз. Өзү автоматически корзинага түшө берет. Бул товарыңызда штрих-код болсо, бат сатканы ушул жакшы тест сканерди киргизип алсаңыз. Келиңиз эми алманы көрсөтөйлү. Алма деп тандайбыз бул жерде. Бул жерден оптом сенаны тандап койсок болот. Эгер алманы оптом сатсак, оптомду киргизебиз, оптом баа менен кетет. Бул жерге килограммын жазабыз. Мисалы 10 килограмм алды. Корзинага кошобуз. Же болбосо розница деле сатсак болот. Оптомду өчүрөбүз дагы. Алманы тандайбыз. Бул жерден барабарды бассак, килограммын эмес, сомун деле жазсак, өз килограммын эсептеп берет.
Мисалы 50 сомго алма алды. 50 дейбиз окей деп басабыз. 500 грамм алма болот экен. Эрисине кошобуз. Биз тоорларды кошуп алдык. Алма дагы бизде эмне бар эле? Килограммдап, литрлеп бар болчу. Литрлеп майды тандайбыз. Май деле дал ушундай. Мисалы бул жерге литрин жазып койсоңуз болот. 5 литр алдык, эрисине кошобуз. Же болбосо май акчага алды, акчасын жазып койсок. Мисалы 500 сомго май алды. 333 грамм алган экен. Эрисине кошобуз. Ушундай кылып литрин дагы ушундай кылып кошсоңуз болот. Эми кездеме менен көрсөтөйлү. Кездеме метр менен кездеме. Канча метр алды? 5 метр болсо 5 дейбиз да, эрисине кошобуз. Оптум алса оптумду күйүз коебуз. Кездеме оптумду күйгүзөйлү. Бул жерден канча сом калды? Мисалы 500 сомго кездеме алды, 5 деп жазып коебуз. Каршысына кошобуз. Ушундай кылып май, килограмм, литр баары бирдей иштейт. Бул жака килограмм жазасыз, же болбосо сом жазып койсоңуз болот. Барабарды басасызчы. Эми кийинчи линейка серия менен көрсөтөйлү. Кийимди линейка серияны күйгүзөбүз. Бул жерден биз шымды тандайбыз. Линейка серияда күнчө ар бирине 1 штуктан болот. Корзина кошобуз. Биздин товарлар монда болуп кошулуп калат линейка сериясы менен. Эгер бирден сатсак, бул линейка серияны өчүрөбүз дагы. Бул жерден шымды тандайбыз. Мисалы клиент канчанчы размер алат? 46 алып калдык. 46-ны басабыз дагы 1 штук коюп туруп корзинага кошобуз. Ушундай кылып товарларыңызды кошуп алсаңыз болот. Эгер туура эмес товар кошуп алсаңыз, бул крестикти бассаңыз өчөт. Же болбосо тазалоону бассаңыз барып өчөт. Жана бул жерде скидка берсеңиз болот. Мисалы келиңиз, 1000 сом скидка берели. Ошондой эле карызга берсеңиз болот, карыз калычкасын күйгүзүп алып. Ошондой эле чек накладной чыгарат. Буларды печать менен чыгартып алсаңыз болот, WhatsApp'тан жөнөтүп койсоңуз болот накладной чекти. Ошондой эле телефондон деле телефонду колдонуп принтериңизден накладной же болбосо чек чыгартып алсаңыз болот. Эми сатуу бөлү кнопкасын басайлы. Сатууну бастык. Эми отчет бөлүмүнө киребиз. Биз саткан товарларды өзү эсептеп берет. Мынакей таза касса, выручка, пайда эсептеп койлу. 23.050 сом болуптур выручкасы. Пайдасы 14.818 сом болду дейт. Ылдыйраак түшсөк, бул жерде биз саткан товарлардын чеги чыгып турат. Мынакей биз саткан товарлар. Ошондой эле канча сом скидка бергенибиз көрүнүп турат. Жана пайдаларындагы ар бир товардан канча сом пайда болду көрсөтүп турат. Ошондой эле возврат функциясы бар. Товарда возврат келип калса, басасыз дагы возврат кылып койсоңуз болот. Возврат кылынган товар складка түшөт жана сатылган акчасы кемейт бул жактан. Склад бөлүмүнө кирели. Мынакей бизде 4 штуктеп кызыл жанып калды. Бул ошол 5 штуктан аз калган товарларды оңой табууга жардам берет. 4 штуктеп көрсөтүп турат. Ошондой эле өзү автоматически 5 штуктан аз калган товарлар тизме бөлүмгө чыгып калат. Бул сиздин закуп алганы керек болот. WhatsApp'тан жөнөтүп койсоңуз болот ала турган адамга. Ошондой эле бул жерде карызга берүү функциясы бар. Товарларды карызга берсеңиз болот. Кайсы бир товарды карызга берели. Мисалы Али деп коелу. Бул жерге номерин жазып койсоңуз болот. Мисалы 500, 200, 300 деп коелу. Ошондой эле дарегин деле жазып койсоңуз болот. Мисалы Бишкек деп коелу. Сактоону басабыз, сакталат. Кардарыңызды ушинтип жазып койсоңуз болот. Постоянный кардарларыңызды. Мисалы чалсаңыз болот, бул жерден WhatsApp'тан жазып чалсаңыз болот. Ошондой эле Google карта, Яндекс карта 2, Gits карта бар. Буларды колдонуп, адреси каякта экенин билсеңиз болот. Келиңиз эми ушул Али деген балага карызга берели. Сатуу бөлүмүнө киребиз. Бул инкогнитаны алабыз да, галочканы. Жазган кардарыбызды тандайбыз бул жерден. Бул жерден тандадык. Эми шым берели. Оптум алып атат шым. Шымды жазабыз. Линейка серия менен алып атат. Мында күйгүзүп коебуз. Мисалы бир линейка серия алып атат оптумчу. Корзинага кошобуз.
Бул жерден скидка сураса скидка жазып коебуз. Мисалы келиңиз 800 сом скидка деп коелу. Андан кийин карызга берип алышкан кийгизебиз бул жерден. Сатууну басабыз. Мисалы кардар азыр 1000 сом берип турайын, кийин 1000 сом берем десе, бул жерден 1000 сом деп коебуз. Карызга берилди. Отчет бөлүмүнө киребиз. Али деген балага карызга бердик 800 сом скидкасы менен. Ошондой эле кардар бөлүмүнө кирсек, карызкорлор китебине киребиз. Бул жерде мынакей эмне алганын көрсөтүп турат. Жана төлөгөн сайын бул төлөө дегенди басабыз дагы. Төлөгөн акчасын бул жерге жаза беребиз. 500 сом берди болсо 500 сомду жазабыз. Мынакей 500 сом кемит. Ушундай кылып карызга берсеңиз болот. Мынакей карызга 500 сом калды деп көрсөтүп турат өзүчө. 500 сом төлөдү. 500 сом минус кылып коебуз. Ушундай кылып карызды колдонсоңуз болот. Мынакей карыз калбады. 24.091 сом выручка, пайда 14.360 сом. Ушундай алып баарын өзү эсептеп берет. Жана бул жерде поставщик бөлүмү бар. Бул жака поставщиктин атын жазып койсоңуз болот. Мисалы Арген деп коелу. Ошондой эле номерин деле жазып койсоңуз болот. Мисалы 500 деп коелу. 800-859. Ошондой эле бул жака дагы дарегин жазып койсоңуз болот поставщиктин. Жана өзүңүздүн карызыңызды жазып койсоңуз болот. Мисалы поставщикке 50 000 карызсыз, 50 000 деп коелу. Ошобуз. Жана карызды төлөгөн сайын бул жерде төлөөнү басабыз дагы карызыңызды төлөй бересиз. Бул маалыматтар эч качан жоголбойт, булутта сакталат. Сиздин тетират ручкаңыздан караганда ишенимдүү программа эч качан өчүп кетпейт. Булутта сакталып турат маалыматтардын баары. Төлөгөн сайын монтип карызыңызды бере бересиз. Бул жака чыгабыз. Жана эгер өчүрөм десеңиз, бул өчүрүүнү басасыз. Ушуну өчүрүп койсоңуз болот. Корзинаны бассаңыз, ушуну удалить койсоңуз болот. Жана бул жерде эки тил бар, кыргызча жана орусча. Отчет бөлүмүндө аналитика бөлүмү бар. Буну ачсаңыз 5 жакшы сатылып аткан товарларды көрсөтүп турат, ошондой эле эч өтпөй калган товарларды көрсөтүп турат. Бул сиздин кандай товар алып анализ кылганы жардам берет. Кайсыл товарлар өтпөй атса, аларды албай коюп, кайсылар жакшы өтүп атса, ошолордун көп алганы, анализ кылганы жардам берет. Ошол аналитика бөлүмү. Жана сатуу бөлүмүнө кирсек, бул жерде жөнөкөй бес печать бар, авточек бар, автонакладной бар. Булар мындай иштейт. Мисалы, шуну тандайлы. Келиңиз сканер кылып эле көрсөтөйүн. Тез сканерди күйгүзүп аласыз. Товарыңызда штрихтелүү болсо, бул товарды батып сатканы сизге жардам берет. Сканерди күйгүздүк. Бул жерден авточекти тандайбыз. Сатууну бассаңыз, сразу сиздин принтерден чек чыга баштайт. Бир жолу сатайлы. Бул жерден авточек, автонакладнойду көрөйлү. Автонакладнойду тандайбыз дагы. Шым өзү кошулду. Сатууну басабыз. Мынакей. Биздин накладной принтериңизден чыгат. Автосканер, авточек, автонакладнойлор бар. Жөнөкөй беш печатini тандасаңыз, алар чыкпайт. Жана товарларды ар бирин бирден кошуп отурбай, бул жерде бизде Excel жүктөө бар. Excel жүктөөнү тандайбыз. Товарларды бирден кошпой, оптун кошууну жардам берген кнопка. Excel жүктөөнү баскандан кийин бул жерде Excel'ибизди тандайбыз. Эгер сизде Excel форматта келсе, мондой жашыл болуп, X болуп келет Excel форматтагы товарчы. Буну басасыз, өзү автоматически биздин программага жүктөй баштайт товарыңыздын баарынчы. Товар алып атканда Excel форматта сураңыз товарды. Же болбосо накладной түрүндө келсе, бизге айтсаңыз өзүбүз аны Excel'ге айлантып, сиздин программага жүктөп беребиз. Биз товарыбыздын баарын жүктөп алдык. 1184 товар жүктөлдү. Жана бул жерде жалпы бир товарды көрсөтүп турат, анан себес келген баасын көрсөтөт.
сатып алып шивасын көрсөтүп турат склад бөлүмүндө. Жана ушул товарларды сатсаңыз канча пайда болорун бул жактан көрсөтүп турат.